Кыргызстан кече бүгүн эртең деп аталган коомдук саясий жана мекенчил күчтөр уюштурган курултайдын жыйынтыгында экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестигинен ажыратып, анын буга чейин жасаган иштерине укуктук баа берилиши керектиги боюнча Жогорку Кеңешке сунуш берүү каралган. Кол тийбестиги алынсын деген мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш кабыл алыш керек. Ошондуктан экс-президенттик деген кол тийбестик алынсын деген сунушту мен добушка коем. Буга чейин Бишкектеги ЖЭЭ боюнча Алмазбек Атамбаев башында турган бардык премьер-министрлер жоопко тартылып, алар камалып, ал эми Атамбаевдин эркиндикте жүргөнү жалпыга маалым. А бирок ЖЭЭ боюнча мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун күнөөсү жок. Эгерде ал жерде маселе боло турган болсо, мага кайрылгыла деген сөзү дагы белгилүү. А в 17-м на подготовку к зиме ТЭЦ потрачено 230 миллионов сомов. И все эти тендеры, вся подготовка велась командой премьер-министра Джеймбекова. И когда с больной головы на здоровую, я же говорю, это просто шумиха была, отвлекающий маневр. Потому что если там что-то не так, уже и на меня поворачивают. Слушайте, я готов за все ответить. Я никуда отсюда, с моей родной стороны, родины, никуда не уеду. Президенттин кол тийбестигинен ажыратууга өзгөртүү киргизүүнү Жогорку Кеңештин депутаттары Исхак Масалиев менен Курманкул Зулушев иштеп чыккан. Кыргыз Республикасынын президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктер жөнүндө деген мыйзамда 12-чи беренеси бар экен. Ал жерде экс-президентке татыктуу жаран жоопко тартылбайт деп кыска жазылып калыптыр. Жакында өткөн курултайдын жыйынтыгында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинен ажыратуу резолюциясы кабыл алынгандыгы тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Мурадыл Мадеминов өз оюн билдирип, бул чечим туура эмес болгондугун айтты. Анан кийин бир курултайга чогулуп алып, өздөрүчө резолюция кабыл алып, кол тийбестигин алабыз деген бул эң бир туура эмес чечим. Биз кыргыз мамлекети алдыга карап цивилизациялуу жол менен өнүгүшүбүз керек. Атамбаевдин 6 жылда жасаган эбегейсиз зор экономикалык, стратегиялык багыттары убагы келет, эл эң жогорку баа берет деп эсептейм. Учурда Жогорку Кеңеште экс-президентти кол тийбестигинен ажыратуу боюнча мыйзам долбоорун кароо иши башталды. Анда курултайда айтылган жыйынтык дагы эске алынмакчы. Экинчи окууда мен ойлойм, жана Конституциялык палатанын айткан ойлору, ошол эле депутаттардын, ошондой эле курултайда кандай чечим кабыл алынды, анын баары сөзсүз эске алынат. Негизи экс-президенттин кол тийбестигин алуу боюнча мыйзам долбоору кароо иш башталды. Чечим чыгарышып парламентте каралсын деп алар сунуштады. Парламентте азыр 2 депутат Зулушев жана Масалиев бүгүн комитеттен сунуштады. Эми комитеттен парламентке заседанияга чыгарылат. Ал эми жалпы депутаттардын көз карашы кандай болот, эми парламентте көрөбүз да.